районунда өтүп жаткан айыл чарба жарманкесинде алуучулардын да сатуучулардын да саны арбын болду. Жергиликтүү бийликтин маалыматында мындай жарманке ар жума сайын ушундай борбордук аянтта өтүп турмакчы. Нуржанат, саламатсыңбы? Бүгүнкү күндө саламатсыздарбы? Аябай эле көп алып келгем. Да белектери менен эл товарды эл таанысын деп белектери менен келгенбиз. Аябай кызыктуу болуп атат. Разыбыз ушу уюштуруп берген жетекчиликке. Сода жакшы болду. Мына аз эле товар калды. Сатып бүтүп калдым уже. Биринчи жолу уюштурулган жарманкеге ар бир айыл өкмөттөгү ишкерлер, ошондой эле дыйкандар өздөрү өндүргөн продукцияларын алып келишкен. Бул сыр Ак Дөбө айылындагы сүттү кайра иштеткен ишканага таандык. Баасы дагы карапайым калктын чөнтөгүнө ыңгайлуу. Ал жерде бизде жалаң эле ушу голландский сыр чыгат. Анан сливочный майюс бар. Тилекке каршы бүгүн жок болгон үчүн алып келе албай калдык. Бирок биздики основной сыр голландский сыр. Биздин голландский сырдын өзгөчөлүгү басында. Магазинге, дүкөндөргө караганда арзан. Анан кийин дамы жегендердин аябай макташат. Жирности ошо 45% майлуулук менен чыгарабыз. Бизде Ак Дөбө сыры негизи мен ушу көп эле ярмаркаларга чыгып келип жүрөм. Таласка, бул Бакаятага ошо барып жүрөм. Биздики аябай жакшы өтөт. Кээ бир учурда калбай калып улам алдырган күндөрүбүз да болот. Анан бүгүн азыр эми жаңы башталып атканына байланыштуу өтүп атат, бирок аз-азтап. Эми кечке чейин дагы көрөбүз ярмарка. Ал эми Бакаят айылынын тургуну уста Жоробек Мырзалиев өзү жасаган столдордун алып келип сатууда. Ар бир буюм устанын талыкпаган эмгегинин аркасынан жасалгандыктан элдин алышы да жакшы. Жыгач устачылык менен бир 20-30 жылдан бери эрмекте ушу эмерек жыгач иштерин мен алек болуп жүрөм кагалайын. Анан ушу жасагандарым жалаң мен жаңгактан, дуптан жасайм. Бекем жасап, арзан кылып, кес-кесте хадия кылып, анча-мынча бечараларга жардам көрсөтүп турам. Бул отургуч 300 сомдон эле. Мына поролондон салынган, капталдары бүт ламинаттан жасалган бекем. Сатуучудан алуучу көп. Жарманкеге капысынан келген район тургундары да болду. Алар үйгө керектүү азык-түлүктөрдү алышууда. Ярмарка болуп атат, эл көп, Кудайга шүгүр. Баштап келгенде эле көрдүм, могу Ак Дөбө айылынын немеси сырын байкадым. Жакшы, 45% майлуулугу бар. Дамдуу сыр булардыкы. Ошо сыр алдым. Анан дагы тягында көрөм дем азыр. Азыр ошо сырын алдым. Жакшы. Дүкөнгө караганда бир топ арзан. Мындай тез болуп турса дегиз сонун. Кудай таалам бүгүнкү күнүн сонун кылып турбуга жараша. Айыл чарба жарманкеси райондо быйылкы жылдын эсебинен биринчи жолу уюштурулууда. Ишкерлер үчүн атайын соода кылганга шарттар да түзүлдү. Бүгүн жарманке өткөрүп атабыз. Айыл чарба азык-түлүк продукцияларын. Жаңы жылга чейин жалпысынан алганда азык-түлүк продукциялары мындайча айтканда орто баалуу болчу. Мына акыркы күндөрдө мындайча айтканда кескин түрдө баалар кымбаттап кетти. Буну мындайча айтканда ортомчулар жасалма жол менен, мисалы үчүн айыл чарба продукциялары, картошканын баасы мына өзүңүздөр угуп атасыздар 60 сомго чейин чыгып кетти. А бүгүнкү күндө мына биздин жарманкеде көрүп атасыздар 45 сомдон 50 сомдон картошка сатылып атат. 30 сомдон сабиз сатылып атат, пияз сатылып атат. А еттин баасы болсо кээ бир жерлерде 600-650 сом болуп кеткен. Мына азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр 500 сомдон төгөрөгүндө сатылып атат. Бул күнү айрым ишкерлердин саткан товарына суроо талап жогору болгондуктан бат эле өтүп жатты. Ал эми картошка, эттин баасын туруктуу кармап туруу үчүн атайын комиссия кыдырып ишкерлерге түшүндүрүштөрүн жүргүзүштү. Бегайым Асымбаева, Мелис Элебесов, Эркинай Жумабекова, Бакаят району.